Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоору өткөн чыгарылышты кайрадан улантмакчыбыз. Санитария жана гигиена тууралуу маек куруп баштаганбыз. Бүгүн дагы кайрадан уланта бермекчибиз. Дагы эскерте кетсем, биз азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин паразитология бөлүмүнүн башчысы Усубалиева Жумагүл Маматкуловна жана ошондой эле дал ушул бөлүмдүн врач-паразитологу, ошондой эле биология илимдеринин кандидаты Райымкулов Курсанбек Мамасалиевичтин жанында отурабыз. Бүгүн биз дал ушул теманы дагы кененирээк сүйлөшүп, балким жалпыбыз көп эле угуп жүргөн ошол эле эхинококкоз, альвеококкоз тууралуу сүйлөшөбүз. Жумагүл Маматкуловна, кенен эле эхинококкоз, альвеококкоз тууралуу айтып өтсөңүз, азыркы учурда Кыргызстанда абалы кандай, эпидемиологиялык абалы кандай, кенен токтолуп өтсөңүз. Эхинококкоз адамдын бул Кыргызстанда азыр бирден бир коркунучтуу митек курт ооруларынын бири болуп саналат. Бул митек курттарды өткөн чыгарылышта айтканбыз, көп митек курттары бар, бирок эң актуалдуу митек курттардын түрү бул эхинококкоз жана альвеококкоз. Бул республикабызда азыр акыркы ушу союз тарыгандан бери аябай мындай актуалдуу орунду, басымдуу орунду ээлейт. Бардык эле министрликтердин жана биздин өкмөттүн алдында, биздин саламаттык сактоо министрлигинин астында бул оору кайдыгерлик мамиле менен карай турган оору эмес. Ошондуктан кайгыга алып келе турган көп жанагы өз учурунда кайрылбаса өлүмгө да алып келе турган митек курттардын бир түрү. Ошондуктан бул республикабызда акыркы жылдары союз тарагандан бери бул 2004-2005 жылдан бери өтө жылдан жылга өнүгүп келаткан, өсүп келаткан оору бул бир гана башка эмне себептен мен кайгыга алып келе турган оорунун түрү деп айтып атам. Анткени бул ооруну биз хирургиялык жол менен гана лечение кыла алабыз, дарылай алабыз. Эгерде биз хирургиялык лечение кылбасак, бул бир канча убакыт өткөндөн кийин сөзсүз түрдө ал эхинококкоз осложнение берет, адамды кайра кайтарып алганга мүмкүн эмес учурлар көп, өлүмгө учураган адамдар бар. Бул эхинококкоз оорусу адамдын жашына да карабайт, шартына да карабайт, айыл жеринде болобу, шаардык жеринде болобу, эч жерине карабайт. Бардык жерде канча Кыргызстанда азыр 1000ден ашык жарандар операциялык жол менен дарыланып жатса, ошонун ичинде биз шаардык же айылдык деп бөлгөө мүмкүн эмес. Шаардыктардын да жашоочулардын да арасында кездешет. Анткени бул оору бир гана адамдардын арасында эмес, бул жана эпизоотологиялык деп коебуз, бул малдардын арасында да жайылып кеткен. Ошондуктан бул ооруну эки министрлик, саламаттык сактоо министрлиги жана ветеринардык кызмат тарабынан көйгөйлүү маселелердин бири деп кабыл алып, көп жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз. Тилекке каршы азыр бул ооруну жеңебиз, жеңип атабыз деп айткандан алыспыз. Жылдан жылга эле ошол митек курттары басымдуу орунду ээлеп келе жатат, баягы катталышы боюнча. Биз изилдөөлөрдү да жүргүзүп, эң неблагополучный деп коебуз, жана эпидкырдаал начар жерлер бар. Бул Алай району, Чоң Алай району, Кочкор, ушу Нарын областынын көп жерлеринде ушул оору аябай басымдуулук кылат. Мал жандыктарда бардык эле биздин Кыргызстан баягы агрардык мамлекет болгондуктан мал жандар көп. Мал жандар көп болгондо жерде сөзсүз түрдө иттери да көп. Бул оорунун башаты ушул эгерде бул атайын жугуу жолдорун жана кантип адамга таасир эте турганын өзүнчө маселе болот. Бул айтылат. Эң орчундуу нерсе бул адамдардын арасындагы операция болуп аткандардын 25%-га чейинкиси 14 жашка чейинки балдардын санын ээлейт да. Бул деген балдар али эч нерсени көрө элек, эч нерсени түшүнө элек, ошол адам бала барып операция жасалат. Хирургиялык жол менен, хирургиялык бычактарды ошол жердеги жанагы операция болгон, мындай айтканда союлат да.
Анын арасында 2 жаштан 4 жашка 4 жаш 6 жаштагы балдар да бар, кичинекей балдар да бар. Бунун баардыгы эле ошо баягы маалыматтын жоктугунан же маалымат барса да адамдардын эрежелерди аткарбагандыгынан. Бул Кыргызстанда жакында эле изилдөө жүргүзүлдү. Бул билинбейт 20 жылга чейин деле адамдын ичинде эхинококоз же альвеококоз оорусу бар экенин билинбей жүрө берет. Ал болсо бир гана адамдын иммунитети начарлаганда баягы өзүнүн ичиндеги альвеококоз же эхинококоз бар экенин билгизип, кайсы ооруга жайгашса ошол орган ооруй баштайт. Ошондо гана адамдар медициналык жана жардамга келет, УЗИден өтөт, же рентген, же компьютерный томография, же башка аппараттан өткөндө гана бул оору тастыкталып калат. Ошондо кеч болуп калышы мүмкүн. Биз жакынкы күндөрдө эле ушул Алай районунда же дагы бир Кочкор райондорунда изилдөөлөрдү жүргүзүп, скринингдүү изилдөө деп коет буну. Жөн эле выборочно адамдар, оорубаган адамдарды деле чакырып, ошондо 1256 12 адамды изилдедик, УЗИ аппаратына салып. Ошонун ичинен 218 адамдан ушул аныкталды. Тастыкталды. Анын ичинен 5 гана адам өзүнүн ичинде эхинококоз бар экенин билет экен, альвеококоз бар экен. Калган эч ким билбейт экен. Булар жөн эле сырттан эле келип туруп ошо УЗИге тартылып атканда аныкталып калды. Ошондуктан бул ооруну кимде бар, кимде жок экенин билинбейт. Бир гана ошо аппараттарга салганда гана адамдар өздөрү билиш эч кандай билбейт. Себеби дегенде бунун клиникасы жогоруда өткөнкү темнеде берүүдө айтпадыкпы, мите курт оорулары уу бөлүп чыгарат депчи. Ошо ички органдарда жатып булар уу бөлүп чыгарып, адамдын организмин интоксикация жүрөт. Адамдын организминде башкача айтканда баардык органдарды мындай клиникасы окшош болот да, мите курттардын алсыратат, баш ооруйт, кускузу келет. Ушул өзүнө түшүнүксүз бир клиникалар болуп, ошондо гана бул медициналык жардамга барып аныкталып калат. Альвеококоз, эхинококоз эмне, бул кандай оору болду? Кантип жугуп атат? Ошого дагы кененирээк токтолуп айтып берсең да. Рахмат, жакшы болот. Эми негизги жаңы бул маселенин өтө актуалдуулугуну Жумагулматовна жакшы айтып кетти. Андан сырткары билесиздерби, бул эң негизги мунун баягы көйгөйү, бул эгерде адамга жукса 1 жылдан 15 жылга чейин адамда эч кандай клиника бербейт да, баягы адам билбейт. Эмне үчүн? Анткени бул мите курт адамдын организминин баардык органдарында өтө акырындык менен өсүп чоңоет. Ошондуктан баягы чоңоюп кеткенде гана, баягы бир боор жагым ооруп атат же башкандай ооруп атат деп анан УЗИден түшүп чыкканда гана табылбаса, бул көпчүлүк учурда баягы адамга бербейт да. Эми кантип жугат? Же болбосо ушул эхинокок жана альвеокок куртунун жаратылыштагы өнүгүү өрчүү циклы кандайча жүрөт? Мен ошол жөнүндө кыскача айтып берейин. Анткени эң биринчи биз жогорудагы айткандай эле бул эхинокок жана альвеокок курттары адамга эң негизги жаңы эле колду самдап жуубагандыктан, жашылча жемиштерди таза жуубагандыктан, сууну кайнатпай ичкендиктен, эң негизгиси иттер менен ойноп келгенден кийин колду жуубай тамак ичсе, мына ошол аркылуу колго жаңы эхинокок жана альвеококтун жумурткалары жабышып, тамак аркылуу кирип кетсе, ошондо жугат. А бирок эң негизгиси биз булардын негизги ээлери болуп, бул биздеги үй шартындагы эле иттер көбүнчө, жаратылыштагы карышкыр, түлкү, жаңы биз айтып өткөн чөөлөр, мына ошолор негизги бул оорунун таркатуучулары болуп эсептелет. Анткени алар өздөрү оорубайт. Ал мите курт ошолордун организминде, боорунда, ичегисинде митечилик кылат дагы, күнүнө ошол жаныбардын заң менен кошо 800дөн 1500гө жакын жумуртканы чыгарат. Эгерде ошол чыгарып аткан мезгилде жаңы жумурткалар курттун муунакчалары заң менен кошо чыгат, андан сырткары иттин куйругуна жабышат, иттин терисине жабышат, акыркы муунакчасы иттин жүндөрү аркылуу жылып жүрүп, жаңы бүт иттин тумшугуна, мурдуна, жондордун жүндөрүнө жабышат дагы, анан жаш балдар ойноп,
кучактап, анан колду жуубай эчкенде мына ошону жугузат да. Ошондуктан эң негизги азыркы биздеги катталып аткан оорулардын көпчүлүк пайызы ушул иттер аркылуу. Анткени өзүңүз билесиз, азыркы учурда туура айтыш керек, иттердин жаңкы убагында дарыланбай, андан сырткары көзөмөл, бродячий собака деп коебуз бизде, жолбон иттердин көбөйүшү дагы түрткү болуп атат да. Ошол эми иттерге кандай жугат? Иттерге эгерде жаратылыш шартында, өзүңүз билесиз, карышкырлар жаңкы эле жаратылыштагы жаныбарлардын тамактанганда, эгерде ошолор ооруп, ошолордун боорунда жаң курттар болсо, анда карышкыр түлкүлөргө жугушу мүмкүн. Ал эми үй шартындагы иттерге кандай жугат? Эгерде биз үйдө конок келет, же болбосо үйдө кой соебуз, уй соебуз, ошондо сойгон мезгилде биз баягы боорун карасак, боорунда ар кандай жашыл түстөгү жаралар болот, катуу. Биз эмне кылабыз? Биринчи эле айтабыз, балам боорунда же болбосо өпкөсүндө мындай жара бар экен, биз жемек белек, итке берип сал. Же болбосо тетиги мусорго ыргытып сал дейбиз. Болду. Иштин өлгөнү мына ушунда. Андан көрө, эгерде ошондой жаралар болсо, боордо же өпкөдө же бир башка органдарда, биз аны өзүбүз жебесек дагы, аны ыргытпашыбыз керек. Итке бербешибиз керек. Сөзсүз түрдө ит жетпей тургандай кылып 1 метрге чейин көмүп салышыбыз керек, же өрттөп салышыбыз керек. Эгерде биз ошондой эле жаңкы итибизди жакшы көрсөк, анда иттин табагына жакшылап кайнатып 1 саат, анан итке берсек болот да. Демек биз мынакей көйгөйдөн арылдык деп аткан кезде кайрадан эле бизге кайтып келет туруп. Туура айтып атасыз. Негизги аларды баягы эл арасындагы же болбосо ошо жаныбарлардын арасындагы ушул оорунун көбөйтүшүнүн бирден бир себеби биз өзүбүз болуп калып атабыз да. Ооба. Ошондуктан негизги бул мына бул үйдөгү эхинококкоз оорусуну бул түздөн түз жаңкы адамдар, иттер жана үй жаныбарларында койлор, уйлар болот. Ал эми альвеококкоз оорусунун, альвеокок куртунун өнүгүү өртүү циклиндеги негизги ээлери болуп, бул мен айткан жаңы карышкырлар, түлкүлөр, ал эми кошумча ээлери адамдан сырткары бул эхинококтун айырмасы үйдөгү жаңы кемирүүчү чычкандар, кемирүүчүлөр, чычкандар, суурлар жана талаа чычкандары. Эгерде биз итке убагында тамак бербесек, алар эмне кылат? Алар иттер талаага чыгып чычкан жешет. Же болбосо биз эгерде үйдө бир чычканды өлтүрүп кармап алсак, ыргытпайбыз, итибизге беребиз, акча калды, айланай моюн жеп кой депчи. Мына ошондо иштин өлгөн ошондо. Ошондуктан биз ошол баягы эхинокок жана альвеокок курттарынын чынжыры болот. Ошо чынжырыны биз үзүшүбүз керек. Биринчиден жаңкы жабыркаган боорлорду иттерге бербестен. Андан сырткары иттерди 1 жылда 4 жолу туура дарылоо, дегенче жүргүзүү. Андан сырткары бул жерде биз иттермен менен ойногондон кийин, мал карап келгенден кийин, ойноп келгенден кийин сөзсүз түрдө колду жаңгыдай самын менен жуу. Өткөн айтпадык беле биз. Берүүдө айткандай, жуумуш эмес, биз самындап жуушубуз керек. Эми эгерде орточо айтканда аз дегенде 5 жолу самындап жууш. Жана ошондой эле ошол эле итке өз убагында тамагын берип туруу дагы маанилүү турбайбы? Себеби ач кала турган болсо дагы барып, мына ушундай эле биз маани бербеген эле учурлар экен, бирок алып келип эле кайра ошондой ооруга алып келиши мүмкүн экен. Баягы 3 жол, 1 айда, 3 айда 1 жолу дарылаш деп атпайбызбы? Ошо эмне себептен дарылаш керек? Себеби дегенде ит ошондой үй шартында жанагындай жабыркаган ички органдарды, койлордун, малдардын ички органдарын бергенде куртту жеп алып, ошондо 3 айга чейин иттин ичегинде чоң курт өсүп чыгат. Баягы жумурткалыктар сыртка чыкканга чейин чоң жумуртка жетилиш керек да. Ал эми ошо жумуртканы биз ичиндеги жумурткаларды, курттарды өлтүрүш үчүн 3 айда 1 жолу дарылашыбыз керек. Дарылаганда да бул үйдүн шартында эрежелер болот. Ошо туура сакташ керек. Себеби дегенде дарылаган учурда биз аларды искусственно ичиндеги жумурткалыктарын, курттарды сыртка чыгыш үчүн дар бергенде иттин ичи ооруйт. Ошондо иттин ичи өтөт, понос болот. Ошол учурда баардык жумурткалыктары, курттары сыртка чыкканда айлана тегерек толук кайра эле булганат. Ошондуктан аларды 72 саат байлап, андан кийин алардан ичинен чыккан заңдарды биз кайнак суу менен ордунан жанагы дааратканадан таштап, ордун биз кайнак суу менен мындай тазалап чыгышыбыз керек. Себеби дегенде хлорка дедик, баардык жерде хлоркалар жетишсиз. Ошондуктан
Ошо ордун биз кайнак суу менен гана жууп чыккыла деп айтабыз. Сөзсүз түрдө каражаты болсо, демек хлорка менен ошондо иттин өзү эреже боюнча дарыланып жаткан итти да терилерин, жүндөрүн жууп салыш керек да, буну киринтип салыш керек сууга. Ошондо гана байланып турган итти биз тазалап койсок, ошондо 3 айдын ичинде эгерде алдын курт жетилген болсо, жумурткалыктарды бөлүп чыгарып аткан болсо, бул тазаланат. Ошондо башкаларга жукпайт деп, мындай адамдарга жукпайт деп ишеним келет да. Ошо ооруп аткан адамдарды биз сурамжылап, көбүнчө операциядан кийин сурамжылайбыз да. Ошо сурамжылоодо итиң барбы дейт, итим жок дейт. Кошунамкы бар дейт. Кошуна болобу, айылдагы ит болобу, ал жерде азыр байланып турган итти деле көрбөйсүн. Ошондуктан бир айылда 4-5 ит болсо, ошолор оорулуу болсо, эхинококоздун жумурткасын бөлүп чыгарган болсо, анда баардык айылды жуктурганга алар жетишет. Ошондуктан мен итим жок, мага тиешеси жок, же колуму жуубай койсом болот, же мындай кайдыгер мамиле жасасам болот деп айтпаш керек. Себеби дегенде ал ит сөзсүз түрдө булардын огородуна келди. Огородундагы мөмө жемиштерге, суугат болобу, башкаларга ошо жумурткалыктар түшүп калса, анын ити жок болсо деле ошо огородунан адамдарга жугат. Ошону да биз билишибиз керек. Анан дегельминтизация жасаганда бул ветеринардык кызматкерлерге гана керектүү сыяктуу да. Көп биз ветеринардык кызматкерлер менен биз мониторингтерге чыгабыз. Ошондо адамдар ветеринар келди эле, итти байлап ал, өзүң кармап ал, өзүң ит дарылар деп айттым дейт. Ал ветеринардык кызматкерге анын итинин дарыланганын кереги жок. Бир четинен милдет катары ветеринардык кызматкерлер берет. Экинчиден ал үйдүн ден соолугу ошо кожоюнуна өзүнө керек. Ветеринардык кызматкерлерге үй иттин кожоюндары өздөрү барыш керек. Эң негизги жаңгы дарыядан келген сууларды сөзсүз түрдө кайнатып ичүү. Анткени ал дарыянын башы тоодон келет. Тоодо биздин жапайы жаңгы мен айткан түлкү, карышкырлар жашайт. Эгерде алардын заңдары ошол аркылуу келе турган болсо, сөзсүз түрдө биздин жаш балдар ошо ооруп калышы мүмкүн. Экинчиден, үйүңүздөгү итти ар дайым байлап туруш керек. Байлоодо кармаш керек, байлоодо тамак бериш керек. Анткени ал байлабаган итте сөзсүз түрдө жаңгы эхинокок курту болот. Эң негизгиси ошол эхинокок же альвеококкоз оорулары менен бул иттер мен айткандай оорубайт. Алар ошол ооруну элге таркатуучу болуп салынат. Таркатуучу болуп салынат. Анын негизинен бул бир заңдаганда ичинен жаңгы мен айткандай 800дөн 1500гө жакын жумуртканы айылына чөйрөгө таркатат. Андан сырткары, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ар бир айылдагы айыл өкмөттөр тарабынан жолбун иттерди атуу дагы эң негизги бул алдын алуу жолдорунун бири болуп саналат. Жогорудагы Жумал Маматкулов айтып кетти, бул унутпашыбыз керек. Ар бир 3 айда, эмне үчүн 3 айда? Анткени ошол курт итке жуккандан кийин 70 күндөн 100 күнгө чейин иттин ичегисинде жетилип бышат дагы, ошол возрастка келет дагы, анан күнүнө жаңгы жумуртка чыгарып бөлө баштайт. Ошондуктан биз итти байлап, ошол итти 3 айда бирден жаңгы ветеринариялардан дарын алып берип турсак, бул иттин үй бүлөбүзгө эле баягы ооруну таркатпайт дагы, баягы ит ден соолугу жакшы болот. Андан сырткары биз сиздер аябай жакшы маселени көтөрүп атасыздар. Биз канчалык айтсак бул элге, бул ошончолук аздык кылат да. Ошончолук колдон келишинче биз жаңы алдын алуу жолдорун, ушундай маселелерди эл арасында туура, так, байма-бай көтөрүп турушубуз керек. Жана ошондой эле жана мал союуга дагы тууралуу айтып өттүңүз. Мал сойгондо эгер мисалы үчүн боорунда кандайдыр бир жаралар боло турган болсо, демек ал малдын ошондой жаралуу болуп чыга турган болсо, башка этти жей берсе болобу, же ал союлган мал жалпы эле ошого токтолуп өтсөңүз. Эгерде биз ошол үйдөгү мал союп атканда, эми чындыгын айтканда, үйүбүзгө конок келсе, биз ошол малды алып барып алып туруп, жаңкы убойный пункт деп коебуз, ошого барып сойбойбуз да. Бул истинная картина деп койсо болот да. Үйдө сойгон мезгилде жакшылап ошол боорун, өпкөсүн жана башка органдарын жакшылап карап, көздөн өткөрүш керек да. Эгерде ошол боордо же өпкөдө мен айткандай кара так болобу, жашыл тактар же бир жаралар болсо, эч качан аны жебеш керек. А башка мүчөлөрү, башка эти бышырып жегенге болот. Ырыктысың кереги жок. Төлкө ошол жаңкы жабыркаган органдарын гана мен айткандай кылып көмүп салыш керек. Түшүнүктүү. Бул жерде көп адамдар суроо берет да. Мен уйдун же койдун ушуна жабыркаган боорлорун жеп алдым депчи. Ошол учурда бул жерде бир гана да жогоруда айтылып кеткендей,
бир гана иттин ичегинде гана өсүп жетилет. Андан башка бул курттар, башка мына кашкыр дедик, түлкү, мышык дедик, адамдын ичегинде өсүп жетилбейт. Адамга жукканда бир гана органдарга отуруп, ал жерде курт эмес, оору пайда болот. Оору пайда болуп, баягы жумурткалыкты сыртка бөлүп чыгарбайт. Ошондуктан коркунуч көбүнчө эле мына коркуп алышат да, мен бооруну жеп алдым эле, эмне болом депчи. Ал бооруну жеп алса, заң менен чыгып кетет. Ошо оорулуу бооруну жеген болсо, заң менен адамдардын ичине чыгып кетет. Эгер ит жеп алса, анда ошол жерден чоң курт өсүп чыгып, жана жумурткалыктарды айлана чөйрөгө таркатат баштайт экен. Анан ошол аркылуу анан адамга зыяны тиет демек. Андан сырткары дагы бир кошумча айтып коеюн. Мына биздин негизги мамлекетибизде көбүнчө ошол жаныбарлар менен, үй жаныбарлары, уйларды, койлорду кармайт эмеспиз, ошону менен тиричилик кылып атпайбызбы? Жаңкы бош ит барат дагы ошол үй жаныбарларынын жаңкы жеген чөптөрүнө жатат дагы, ошол жерде заңдайт. Биз малга ошол чөптү бергенде, ошол чөп аркылуу жаңкы малыбызга жугат дагы, анан биринчиден жаңкы малыбыздын, уюбуздун сүттүн начар болушу, жаңыдай оору арык болушу, ошондой эле жаңкы эгерде эт жагдайында болсо, анда еттин аз болушу да түздөн түз ошого таасир берет. Демек бири-бирине байланган, жана сиз айтып өткөн чынжырча экен. Ошол чынжырчаны бузганга биз гана, демек адамдар кош көңүл мамиле кылбастан, жоопкерчиликтүү мамиле кылып, бул чынжырчаны үзүшүбүз керек экен демек. Бардык адамдар буга активдүү катышыш керек да. Шаардык болобу, шаардыктар айтышат, менде ит жок болсо кайдан жукту деп. Бизде ички миграцияны эч унутпашыбыз керек. Ошо миграцияда менен мына мөмө жемиштерибиз келип атат да. Аны болсо ошол эле шаардык жараныбыз жуубай жеди. Ошо мөмө жемиште айылда ит болсо барып ошо жүнүнөн жумурткасын таштаган. Ал келип туруп шаарга сатты. Анан шаардык жеп алды. Ошондуктан шаардыктардын арасында да ооругандар аябай көп. Анан дагы шаардагы иттерди баккан адамдардын подходтору, мамилелерине таң каласың да. Ушу барып кечки базарда жана жараланган ички органдарда саткан жерлер бар экен да, ошону алып келип итине берет. Тамактын ордуна ошону берет. Ошондон көрө ошону алып келди, аны болсо 1,5 саат, 2 саатка чейин кайнатып, анан кийин берсе, ичиндеги мите курттар өлүп калмакта. Ошондуктан ушундай да сурамжылоочуларда кайсы жактан жукту экенин сурайбыз да. Ошону учурда анкетада көп адамдарыбыздан ушундай жоопторду угабыз да. Ушу базарга бардым эле, анан кичине эле жеринде ушундай бир жара бар болчу, жара. Аны алып салып итке бердим эле деген. Ошол сыяктуу бул адамдарыбызга да кайрылат элек, эч убакта базардан жанагы ички органдарды, жана пораженный жараты бар эхинококктуу жана кисталар көрүнүп эле турат, агарып же жашыл болуп же жана суу болуп эле, суу толуп көрүнүп турат. Ошолорду иттерге бербеш керек да. Жеңилдетем деп атып, өз кандай десем жумушун итине кайрадан эле өзүбүзгө, өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө демек ден соолугубузга таасирин тийгизе алат экенбиз. Болгондо да жаман таасирин тийгизе алат экенбиз. Анда биздин урматтуу телекөрүүчүлөргө дагы кайрылуу өтүүңүздөр, себеби ушул эки берүү боюнча дагы деле менин оюмча бул тема алкагында сүйлөй бериш керек, айта бериш керек, маалымат жеткире бериш керек, себеби биз ошо бир гана туура маалымат алып, ал маалыматты колдонуп, сиздер айтып аткандай ошол эле чынжырчаны бузуп гана өзүбүздүн үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чындай алат экенбиз, алдын ала алат экенбиз. Анда дагы бир жолу кайрылып өтсөңүздөр биздин телекөрүүчүлөргө. Өткөн передачада маалымат берилгендей эле, суу санитария гигиенанын алкагында эле ушул эрежелерди сакташ керек. Бул эхинококоздун жумурткалыктары деле башка жактан келбейт, ошол эле кир кол менен келет, ошол эле суу аркылуу келет, ошол эле туура эмес тиги сууларды жанагы колдонгондон келет, сактагандан келет. Ошондуктан баардык санитария гигиена жана суу программасынын ичиндеги эрежелердин баардыгын сактаса, жана эң негизгиси иттерди 1 жылда 4 жолу өз учурунда ар бир 3 айда квартал сайын дарылап турса, анда бул оорудан биз алыс болобуз. Үй бүлө мүчөлөрдү да жана туугандарды да, кошуна башкаларды да биз сактай алабыз. Өзүбүздүн эле итибизди, малдарды карайт деп
Ал иттерге эле көңүл бурбастан адамдардын ден соолугуна да ар бирөөбүз жоопкерчиликтүүбүз. Урматтуу калайык калк, бүгүнкү теманын алкагындагы эхинококкоз жана альвеококкоз ооруларынын негизинде колдон келишинче мен суранат элем, жылына 2 жолу УЗИден өтүп турушуңуздарды суранам. Ошондуктан бул оорулар бир гана операциялык, хирургиялык жол менен гана болгондуктан, ошондуктан биз айткан жогорудагы эрежелердин баарын сактаңыздар, так сактаңыздар жана кош мамиле кылбай ошону аткарыңыздар. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү даярдай турган тамактарыбыз биринчиден котлет даярдайбыз, анан жазгы салат кылабыз. Котлетке керектүүлүү азыктарыбыз бул жөнөкөй эле уйдун фаршы, нан, сүт, жумуртка, туз, морковь, чеснок и сумай. Котлетибизди баштасак. Фаршты алабыз. Биринчиден пиязды кошуп өткөрөбүз. Пиязды мындай теркадан өткөрсөк деле болот, терка болбосо майда туурап койсок деле болот. Пиязды өткөргөндөн кийин аркасынан картошканы өткөрөбүз. Чеснок кошобуз, 1 чеснок. Пияз, картошканы өткөргөндөн кийин нан алабыз. Колдон келсе ортосун эле кошконго аракет кылабыз. Сүт менен нанды чылап алабыз. Кээ бир учурларда үйдө сүт болбой калса, бул нанды сууга деле чылап койсок деле болот. Мына чыланган нанды котлетке кошобуз. Андан кийин жумуртка. 1 жумуртка бул количество көп болгондуктан, муну биз жарым эле кошобуз. Мунун баарын кошуп бүткөндөн кийин котлетибизге туз, перец, бир аз мурч аралаштырабыз. Тегиз аралаштырып алабыз дагы, бормо берип, духовкага салабыз муну. Котлетибизди примерно бир 100-150 граммдан алып, жармашпаш үчүн сухари панировочныйга бетке оонатып алабыз.Оонаткандан кийин бычак менен форма кылып алабыз. Котлеттей кылып, түзүрөк кылып мындай. Эми эгерде силерде ондай сухари панировочный жакын жерде магазиндерде болбой кала турган болсо, ушуну эле ун менен эле кылсаңыздар боло берет. Каалаганыңызды кылсаңыз болот. Котлетабыз кургак болуп калбаш үчүн духовкага салардын алдында биз битке соус кылып алабыз дагы, үстүнө куюп, анан духовкага салып коебуз. Плитаны күйгүзүп коелу. Сковородкага салгандан кийин май коебуз. Май койгондон кийин пияз. Пиязды кууруйбуз. Пияздан кийин морковканы туурап алабыз. Морковканы кошуп, аралаштыргандан кийин сарымсак кошобуз. Муну дагы майда туурап алабыз. Чеснок кошкондон кийин кууруйбуз. Пияз менен морковка куурулгандан кийин, даяр болгондон кийин томат кошобуз. Томатты кошкондон кийин бирке кууруп алабыз. Суу кошуп, бир аз кайнатып алабыз. Биз соуска дагы туз кошуп алабыз. Перец, кызыл мурч кошуп койсок деле болот. 5-10 мүнөт таза кайнатып алгандан кийин котлетке куюп, мындан ары духовкага салабыз. 180 градуста даяр духовкабызга жарым саатка салабыз. Котлетибиз даяр болгончо биз салат дайындай берели. Салатка керектүү азыктар: помидоры черри, болгар переци, кабачки, шпинат, огурцы и лимон. Заправкасына бальзамический уксус менен май колдонсок болот. Бальзамический уксус кээ бир жерде болбой калышы мүмкүн. Анын ордуна алма уксусун колдонсоңуз деле болот. Помидор черринин ортосуна эле бөлүп коебуз. Андан кийин калемпир. Калемпир деген бадыраң. Өзүңүз туура кандай жакса, ошондой туура бериңиздер. Мен сизге азыр болгону оңойраактарын көрсөтүп атам да. Андан кийин кабачки. Кабачкинин колдон келсе, сырт жактарын алсаңыз, ортосу жумшак болуп калат. Мунун баарын туура болгондон кийин шпинат кошобуз. Шпинатты кол менен тытса болот, мынтип чоң-чоң кылып эле 2-3кө бөлүп койсок болот. Бизге сок лимон кошулгандыктан мындай эле лимонду сыгып коебуз суусун. Сумай, бальзамический уксус, туз,
кара мурч. Жакшылап араштырып, бул салатыбыз мына уже даяр. Биздин котлетибиз даяр болду. Эми салып тарелкага салып баштайлы. Биздин котлетабыз даяр, жазгы салат менен. Тамагыңыздар даамдуу болсун, турак тамактаныңыздар.